Шаардагы тилемчилик кылгандарга кандайдыр бир чара көрүү үчүн атайын мыйзам кабыл алынган эмес. Патрулдук милиция аларды 3 саатка кармап, түшүндүрүү иштерин алып баргандан кийин кайра кое берүүгө мажбур болушат. Тилекке каршы убактылуу кармоочу жайдан чыккан тилемчи кайра эле садака сурап көчөгө чыгып кетишет. Алардын санын жок дегенде азайтуу максатында милиция 1 айлык рейд баштады. Башкы башкармалыктан келген телетай программанын негизинде гана өткөзүп атабыз. Өзүбүз дагы бул боюнча иш чара өткөзөбүз. Башаламанды жоюу, ушул пробкага себепкер болгон булар ушул туруп алып автоунааларга тоскоол жасап, ушуну алдын алып, ушул жол кырсыгы болбош үчүн. Тилемчилик кылгандардын дээрлик көпчүлүгүнүн атайын билими жок болгондуктан мамлекеттик жумушка орношо албайт. Андыктан садака сурап жашоого аргасыз болушканын айтышат. Алардын арасында улгайгандары, кош бойлуулары, кучагындагы баласы менен жүргөндөрү, ал эле эмес жашы жете элек өспүрүмдөрү да бар. Базарда ичиде кармады. Биринчи келишим менен. Буларга ham кыйын да, нima кылыш, бизде касмimiz shu. Baribir qilamiz, qilma degan deb qilamiz biz. Kasbimiz shu. Boshqa narsaga hech kim olmayapti da. Tamoqqa kirib choy ichganimizga ham qo'yishmayapti, kirmasin deyish. O'shaning qaysi ko'chada? Lenin ko'chada bular? Sapayeva, Nargiza. O'chesa. Almatova. Рейд учурунда кармалган тилемчилер Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кабыл алып бөлүштүрүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Ал жерде жарандын өздүгү такталып 565-берененин негизинде 3 саатка чейин кармалат. Ошондой эле жарандан түшүнүк катта жаздырып алышат. Буларга сабак өтүп 3 сааттан кийин кое берет да. Андан кийин булар ушул көчөгө чыкпаш керек да негизичи. Ошон үчүн биз бул рейдти дайыма уланта бермекпиз да. Санын азайтыш үчүн күндө рейд кыла бериш керек да. Күндө эрте менен ушулар турган жерге патрулдук милиция кызматкерлерин кое беришибиз керек. Уже коюлуп жатат, кое беребиз. Автоунааларды аралап кайыр сурагандар боюнча маселе шаар тургундарынын көңүлүн азыр эле буруп калган жок. Алар коопсуздук маселесин дайым айтышат. Ошондой эле бул шаарга келген туристтерге жат көрүнүш экенин эскертишет. Андыктан дыкат мамиле кылуу менен аларга чара колдонуу боюнча атайын мыйзам иштелип чыгуусун сунушташат. Негизинен тилемчи кылгандар бул негизинен азыркы күндө шаардын көркүнө дагы, экинчиден жолдо тыгындарга да таасирин берет. Бул деген нерсе атайын мамлекет тарабынан бир чара көрүш керек. Жанагы мамлекет тарабынан буларга атайын мыйзам кабыл алып, жанагы жол кыймылын көзөмөлдөө органдары ички иштер органдары менен биргеликте иш алып барыш керек да. Тартип коргоо кызматкерлеринин маалыматтарында Кыргызстанда кайыр сурап тилемчилик кылгандардын саны жылдан жылга өсүп баратат. Алардын санын кыскартуу үчүн рейд жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин алып баруу боюнча иш пландарды кабыл алышкан. Бирок чара колдонуу боюнча атайын мыйзамдын жоктугу кайырчыларды азайтууга жолтоо болуп келет. Миңгүл Көчөрова, Кабылбек Көчкөнбай уулу, Ынтымак.